Сооронбай Жээнбеков Зиладиевдин иши боюнча сотко чакырылды. Экс-президент Сооронбай Жээнбеков мурдагы вице-премьер-министр Дүйшөнбек Зиладиевдин иши боюнча күбө катары сотко чакырылды. Ишти карап жаткан Бишкек шаардык сотунда ушундай чечим кабыл алынганын 29 январда Зиладиевдин адвокаты Таалайгүл Токтоконова билдирген. Зиладиев кармалганда Оптима банктын кутучасынан $1 миллион табылганы тууралуу видео тарап, элдин аң сезиминде сакталып калган. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекет комитет тергөө жүргүзүп жатканда эле Зиладиев $1 миллион меники эмес ошол кездеги президентке талапкер Сооронбай Жээнбековдун шайлоо өнөктүгүнүн акчасы болчу деп айткан. Бирок Жээнбеков президент болуп тургандыктан аны эч ким суракка алган эмес. УКМКда жок, бул $1 миллион сеники деген жүйө менен сотко өткөрүп берген. Азыр экс-президент башка жарандардай эле укукка жана милдетке ээ. Маалыматтарга караганда Жээнбеков сотко 3 февралга чакырылды. Буга чейин адвокат Токтоконованын айтымында ал суракка 28 январга чакырылган. Бирок жаңы президенттин инаугурациясына катышкандыктан сотко барбай калган. Экс-президент Жээнбеков өзү же анын жактоочулары бул боюнча азырынча комментарий бере элек. Бишкек шаарынын 1-май райондук сотунун 2020 жылдын 5 октябрындагы өкүмү менен Зиладиев мыйзамсыз баюу деген берени боюнча 7 жылга эркинен ажыратылган. Жактоочулардын апелляциялык арызы боюнча бул ишти азыр шаардык сот карап жатат. Башкы прокуратурага Зиладиевке 2010-2017 жылдары мамлекеттик органдарда жетекчилик кызматты ээлеп турганда өзү иштеп тапкан каражаттан ашык суммага мүлк сатып алган деген жүйө менен мыйзамсыз баюу беренесинин негизинде кылмыш ишин козгогон. Ал 2018 жылдын 8 декабрында камакка алынып, азыр УКМКнын тергөө абагында кармалып турат. Бул Акназар Ньюс. Ачууга алдырган депутат Камчыбек Жолдошбаев коомчулуктан кечирим сурады. Бишкек шаарынын Чокморов көчөсүндө чыгыш тарапты көздөй бараткан депутат Камчыбек Жолдошбаевдин Lexus үлгүсүндөгү автоунаасына бир аты белгисиз Чолок көчөдөн чыга келген Mercedes автоунаасы жол бербей, эки унаа кагылыша түшкөн. Бул тууралуу бүгүн 29 январда депутат Камчыбек Жолдошбаевдин басма сөз кызматы билдирди. Окуя эртең мененки саат 9:30 чамасында болгон Бишкек шаарынын Чокморов көчөсүндө. Чыгыш тарапты көздөй бараткан депутат Камчыбек Жолдошбаевдин Lexus үлгүсүндөгү автоунаасына бир аты белгисиз Чолок көчөдөн чыга калган Mercedes автоунаасы жол бербей, эки унаа кагылыша түшкөн. Негизги жол Lexus автоунаасына тиешелүү болсо да, капыстан чыга калган Mercedes автоунаасы жол жүрүү эрежелерин одоно бузуп, метаамдык кылып, Lexus автоунаасына келип анын рулда отурган айдоочусуна эмес, арткы орундугунда отурган депутат Камчыбек Жолдошбаевге асылган. Оозунан ак ит кирип, кара ит чыккан айдоочу Кояйга келбей, жол кырсыгына депутатты айыптаган. Көп өтпөй депутатты деметкен жигит телефонунун камерасын иштетип, документтерин көрсөтүүсүн талап кылып, чагым жасаган. Жаш жигиттин мындай орой мамилесинен улам ачууланган депутат аны сөккөнгө аргасыз болгон. Жол кырсыгынан кийин эки машина тең жол инспекциясынын айып аянтчасына токтотулган деп айтылат билдирүүдө. Өз кезегинде Жогорку Кеңештин депутаты Камчыбек Жолдошбаев жол кырсыгынын айынан айыпкерлердин чыгымына жооп берерин жана ачууга алдырган үчүн коомчулуктан кечирим сураган. Эскерте кетсек, кечээ 28 январда депутат Камчыбек Жолдошбаевдин унаанын ичинде жаш жигитке уят жест көрсөткөн видеосу интернет айдыңына тарап, коомчулукта бир топ терс пикирлерди жараткан. Бул Акназар Ньюс. Абдил Сегизбаевдин артынан Индира Жолдубаева да камалабы. УКМКнын мурдагы төрагасы Абдил Сегизбаев камалгандан кийин экс башкы прокурор Индира Жолдубаевага да кылмыш иштери козголушу логикага баап келет. Себеби ал аталган кызматты 2015 жылдын январ айынан 2018 жылдын апрель айына чейин аркалаган. Мыйзамды көзөмөлдөөчү органдын башында туруп саясий тапшырмаларды аткаруу, куугунтук кылуу жагынан камчы салдырган эмес. Абдил Сегизбаев кандай кыянаттык иштерге барса, Индира Жолдубаева да андан кем эмес жаза басканы ачыкталабы. Буга чейин көмүскөдөгү кылмыш иштери Сооронбай Жээнбековдун бийлигинин тушунда көрмөксөнгө алынып, трайбализм оорусу жең ичинен сүйлөшүүлөр аркылуу басылганын кайда жашырабыз. Эмесе бийлик адилеттүү саясат жүргүзүүгө бет алса, анда Жолдубаеванын жоосунсуз жоруктарын ачыктайт. Бул Азия Ньюс газети. Дастан Бекешев, премьер-министр Камчыбек Ташиев же Артем Новиков болот.
Премьер-министр Камчуек Ташиев же Артем Новиков болот мындай пикирин Жогорку Кеңештин депутаты Дастан Бекешев билдирди. Анын айтымында кийинки жумадан ким өкмөт башчы болот белгилүү болуп калат. Менден сурашып жатат, КСПК фракциясы качан жыйын өткөрүп, ким жаңы өкмөт башчы болорун аныктайт деп. Биринчиден, КСПК фракциясы көптөн бери жыйындарды өткөрбөй келген. Ал эми деле жыйын өткөрүшүнө күмөнүм бар. Менин оюмча көпчүлүк коалиция премьер-министрликке кимдир бирөөнү сунуштабайт. Өкмөт башчыны президент сунуштайт. Бул Новиков же Ташиев болот. Көпчүлүк коалицияны бекитип гана берет дейт Бекешев. Булак Назар Ньюс. Алайда милиция кызматкерин өлтүрүп кетишти. Ош облусунун Алай районундагы милиция кызматкерин өлтүргөн кылмышка шектүүлөр кармалды. Бул тууралуу Ош облустук ички иштер башкармалыгынын басма сөз кызматынан билдиришти. Маалыматка ылайык 28 январь күнү саат 16:30 чамасында Алай райондук ички иштер башкармалыгынын нөөмөт бөлүмүнө Гүлчө дарыясында жашы 30-35 жаштагы жарандын жансыз денеси табылган. Жансыз денени өзгөчө кырдаалдар министрлигинин кызматкерлери суудан алып чыкканда ал 32 жаштагы Алай районунун ички иштер башкармалыгынын кызматкери Э.Н. экени аныкталган. Денени сырттан кароо жүргүзгөн учурда ал киши колдуу болуп каза болгону аныкталган. Шектүү катары Алай районунун Буудалык айылынын тургундары 54 жаштагы О.Э., 32 жаштагы Ч.И. жана 31 жаштагы С. уулу Б аттуу жарандар болгон. Алар убактылуу кармоочу жайына киргизилген. Курман болгон кызматкер 2021 жылдын 28 январь күнү эртең менен жумушка келбей калган. Жумушка келбей калгандыктан жетекчилиги издей баштаган. Андан соң анын жансыз денеси табылган. Маркум 2020 жылдын 27 январь күнү милициянын участкалык уполномоченный катары саат 21:00 чейин жумушта болгон. Жумуш убактысы бүтүп үйүнө кеткен. Алгачкы тергөөдө маркум жумуштан кийин жакын мамиледе болгон балдар менен жакын сааналаш досунун туулган күнүн белгилеп олтурушкан. Ал жерде спирттик ичимдик ичип, мас абалдагы достор сөз талашып мушташа кетип, натыйжада көптөп кызматкерди сабап салышкан. Эни алган жаратынан окуя болгон жерде каза болуп калгандыктан кылмыш ишин жашыруу максатында шектүүлөр маркумдун денесин унаага салып барып сууга агызып жиберишет. Окуя болжол менен саат түнкү 3:30 чамасында, 05:30 чамасында болгон. Учурда далил буюмдар алынып, тергөө иштери жүрүп жатат деп жазылат маалыматта. Булак Назар Ньюс. Бердимухамедов Садыр Жапаровду Түркмөнстанга чакырды. Кечээ 28 январда Кыргыз Республикасынын тышкы иштер министри Руслан Казакбаевдин Түркмөнстандын Кыргызстандагы элчиси Шадурдан Мейретов менен кыска мөөнөттөгү сүйлөшүүсү болуп өттү. Бул тууралуу Тимдин басма сөз кызматы билдирет. Маалыматка ылайык, сүйлөшүү учурунда элчи Түркмөнстандын президенти Губангулы Бердимухамедовдун Садыр Жапаровго Кыргыз Республикасынын президентинин кызматына киришүүсү менен куттуктоосун тапшырды. Куттуктоодо Кыргызстан менен Түркмөнстанды кылымдардан бери келе жаткан достук, боордоштук жана ынак коңшулук мамилелер байланыштырып, учурдагы бийик деңгээлдеги өз ара ишеним жана түшүнүшүү эки тараптуу кызматташтыктын конструктивдүү өнүгүүсүнүн бекем негизин түзөрү белгиленген. Ошондой эле кыргыз-түркмөн мамилелерин жаңы бийик деңгээлге көтөрүү үчүн бардык аракеттерди жумшоого даяр экендиги билдирилген. Эки тараптуу мамилелерди мындан ары өнүктүрүүгө жана бекемдөөгө кызыктар экендигин билдирип, Бердимухамедов Садыр Жапаровду ыңгайлуу убакта иш сапары менен Түркмөнстанга келүүгө чакырды. Булак Назар Ньюс. Эксперт Садыр Жапаров берген убадаларын четинен аткара баштады. Бишкекте кечээ 28 январда жаңы шайланган президент Садыр Жапаровдун инаугурация азем өттү. Мындан улам калган жана эксперттер арасында өлкө кандай багытта өнүгөт, тышкы саясат кандай болору тууралуу көптөгөн суроолор жаралды. Бул сыяктуу суроолорго жооп алуу үчүн пикир аймактык эксперттер клубу тарабынан Кыргызстан президенттик шайлоодон кийин саясий консенсуска келеби же тышкы саясий артыкчылыктар кандай деген теманын алкагында конференция өткөрүлгөн. Кыргызстан кандай өңүттө өнүгөрү тууралуу өзүнүн ою менен саясий илимдердин доктору Азамат Темиркулов бөлүштү. Көптөгөн убадалар берилген. Убадалар шайлоо өнүктүгү учурунда айтылганы маалым. Бирок аларды аткаруу керек. Алардын бири конституциялык реформа. Өлкөдө саясий партиялар өздөрүн терс жагынан көрсөтүштү жана бул системаны өзгөртүшү керек эле. Референдум буга күбө дейт ал. Темиркулов белгилегендей, Жапаров өзүнүн экинчи убадасын аткарууда, мамлекеттен уурдалгандарды кайтаруу. Садыр Жапаров элдин мүддөсүн аткарууда. Өткөн жылдын акырында массалык түрдө аткаминерлерди камалып,
мамлекетке акча каражаттарды жана мүлүктөрдү кайтарып жатканын көрүүдөбүз. Жапаров мындан ары да берген убадаларын аткарууга тийиш жана коомду реформалоо менен алектениши керек дейт эксперт. Бул Ак Назар Ньюс.